Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Өлкө башчысы жөлөк пулду көбөйтүү боюнча жарлыкка кол койду. Жер үй алтын кени 6,5 миллиард сом салык төктү. Министр Бейшеналиев Германияга учаар алдында суракка алынганын билдирди. Президент Садыр Жапаров калктын аялуу катмарларынын айрым категорияларына мамлекеттик колдоо күчөтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу 14-майда президенттин басма сөз кызматы маалымат таратты. Анда 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга үй бүлөгө көмөк ар айлык жөлөк пулду 810 сомдон 1200 сомго чейин. Биринчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 2500 сомдон 5500 сомго чейин. Экинчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Үчүнчү топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Ата энесинин биринен айрылган балдарга 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Баатыр энелерге ар айлык социалдык жөлөк пулду 2500 сомдон 3000 сомго чейин. Улгайган жарандарга ар айлык жөлөк пулду 1500 сомдон 2000 сомго чейин жогорулатуу белгиленди. Жер үй алтын кени 6,5 миллиард сом салык төктү. 2022 жылдын май айына карата Альянс алтын ишканасы республикалык жана жергиликтүү бюджетке салык түрүндө 6,5 миллиард сом төктү. Азыркы учурда Альянс алтын ишканасында 707 кызматкер иштейт. Алардын 422си Талас облусунун тургундары жана калгандары башка аймактардан. Аталган облуста тоо кен ишине 361 адам окутулуп, алардын 201и тандап алуу комиссиясынын жыйынтыгы боюнча Альянс алтын ишканасына ишке алынды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле жер үй кениндеги иштер бардык экологиялык эрежелерди сактоо менен жүргүзүлөт. Адистер жаз айында бир нече жолу кен ишканасына жакын жайгашкан дарыялардын суусун текшеришти. Суунун булганган жана кандайдыр бир уулуу заттар табылган учурлар катталган жок. Муну менен дарыядагы суунун сапаты жаратылыш стандарттарына жооп берери аныкталды деп белгиленет. Министр Бейшеналиев Германияга учаар алдында суракка алынганын билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери аны суракка алганын, бир катар маалымат каражаттарына билдирди. Министр аны суракка алгандар бул аракеттердин өйдө жактан буйрук берилген деп түшүндүргөнүн жана эч кандай күнөөсү жок экенин айткан. Бейшеналиев азыр Германияда иш сапарда жүргөнүн билдирген. Белгилей кетсек, буга чейин Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ысык көл облусундагы координатору пара алып жаткан жеринен кармалганы маалымдалган. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова таныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.